Assalamu alaikum ustаз. Дават тууралуу кеңирээк айтып бериңизчи. Аят, хадис менен себеби элдер туура эмес түшүнүп алышат экен. Даватка чыкпай деле койсо болот дешип, сахабалардын динди таратабыз деп жан беришти го. Ушул тууралуу кеңен айтып бериңизчи. Даватчы туугандардын суроосу экен. Дават деген нерсе чакыруу. Аллах Тааланын үйүнө чакыруу. Эми даваттын түрлөрү көп. Азыркы бизде дават дегенде бул ошол азыр биздин даватчылар кылып аткан амал. Бул эч бир жери шариатка каршы келбейт. Бидат эмес. Ал эми 3 күн, 40 күн, 4 ай деген бул тартип гана. Анан өткөндө бирөөнү уктум. Тартип деп ар нерсени киргизе бересиңер. Шариатка эч зыяны келбейби? Киргизе беребиз. Бардык нерсени киргизе беребиз. Оны ол жерден эшикти жаап киргиле, тартип кылабыз мечитке. Кондиционерлерге тийбегиле, тартип коебуз. Шариатка каршы келбейби? Келбесе болду. Ошол 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендер бул тартип. Адамдардын бардыгы чыгып илим ала албайт экен. 20 жыл, 30 жыл өмүрүн сарптап. Эми бул көрүк тириликтен кутулбайт экенбиз. Кечке ошол бул акча табам деп дордойдо, бул машина оңдоп бир жерде, бирөө башка жерде. Ошого ке дүйнө менен Кудайды унутуп калба. Ке бир айыңда 3 күн убактыңды берип койчу, күнүгө 2 саат берип койчу Аллахтын жолуна. Өзүң үйрөн, бирөөгө үйрөт колуңан келсе, анан даватка чыкты деген нерсе бирөөгө үйрөтүү үчүн чыкпайт, өзү үйрөнүш үчүн чыгат. Эми ошол даваттын тартиптерине дагы киргизип койсо да, жаңы чыккандарды 1-2-3 ай, 4 ай чыккандан кийин анан шам баянын бербестен, кичине илим алгандан кийин, ошо сүйлөгөн сөзүнө эмнени сүйлөп атканын билгенден кийин шам баянына чыкса, жанагы бизге жанагындай таан сөздөрдү айтып аткандарга бир жана шылтоо болуп бербейт элек. Ошол тартип иретинде бар. Эми чыга албайт экенсиң 20 жыл илим алганга 3 күнгө чыгып кой, анан 40 күнгө чыгып кой, 1 жылга, өмүрүңө 4 ай. 4 ай чыгып кой, өмүр бою даватта жүрүң деген, Кудайдын жолунда жүрүм деген сөз кылат. Эми Кудайдын жакшылыгынан тыюуну каалагандар ар нерсени таба берет. Адамдарыбыз ошол себебинен намаз окуп атабы? Алхамдулилlah, жакшы. Иманга келип атабы? Кудайды таанып атабы? Зыяны жок. Ага асылгандан көрө өзүң кара. Багымдат окуп атасыңбы? Сен эмне иш кылдың? Канча адамдын намаз окушуна себепчи кылдың? Канча адамга келимени үйрөттүң? Канча адамдын дааратканага кирип чыгышын үйрөттүң? Себеби ар бир дават кылуунун мындай тепкичтери бар да. Азыр мен туурасын айтайын, мен адамдарга даараткан деп үйрөтө албайм чындыгында. Чоңураак маселелерди айтып, мен өзүм баягы кээ адамдар бар, ошону үйрөтөт. Ал үйрөтпөсө, ал үйрөтөт. Ар бир адам кыла турган нерсеси бар да. Өткөндө айтканбыз, кийимиңиз өзүнчө бир дават, сүйлөгөн сөзүңүз, көчөдө жүргөнүңүз бир дават. Өткөндө кинону айттык, бир өзүнчө дават болду десе, бирөө комментарий жазып коюптур. Мына кинону реклама кылып атат, мындан сактангыла деп. Демек, даваттын ар кандай түрү бар. Эми ошол даватка эми Кур'ан аяттан далил келтирип бериң деген эми бул жер азыр ошо анын убактысы эмес. Эгерде макул десеңер, мен бир күнү атайын бир сабак кылып берем. Даваттын Кур'ан хадиске неме болгондугу боюнча бир сабак кылып берем. Бардыгы азыркы кылып аткан даваттын тартиптеринин бардыгы Кур'ан хадиске туура келет. Эч жер каршы келбейт.